Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар? Сабагыбыздын аталышы Кур'ан. 8-класстар үчүн даярдаган мугалим Адылбек кызы Айсулу. Сүйүктүү окуучулар, сабакты ушул цитата менен баштайын. Ийгиликке жетем десеңер, күн тартибиңерди оңдогула демекчи. Убактыңарды жана күчүңөрдү эмнеге жана эмне үчүн коротуп жаткандыгыңарды аныктап алууңар керек. Бүгүн сабакта мен силердин убактыңарды жана күчүңөрдү илимдердин падышасы болгон Куранга бурмакчымын. Анда эмесе, сабагыбызды мээримдүү жана ырайымдуу Алланын аты менен баштайлы. Сүйүктүү достор, бүгүн биз силер менен тажвид илиминдеги лафзатуллах жана сакта деген теманы биргеликтештейбиз. Силерге көңүлдүү маанай тартуулап, теманы баштаймын. Лафзатуллах сөзүнүн мааниси Аллах сөзү дегенди билдирет. Бул темада биз Аллах сөзүндөгү лам тамгасы туурасында сөз кылабыз. Негизинен лам тамгасы ичке тамгалардын катарына кирет. Бул тамга Аллах сөзүндө эки түрдүү окулат. Биринчиси, Аллах сөзүндөгү лам тамгасы өзүнүн мурдагы тамганын харекеси фатха же замма болсо жоон окулат. Дагы бир ирет кайталап алайлы. Аллах сөзүндөгү лам тамгасы өзүнүн мурдагы тамганын харекеси фатха же замма болсо жоон окулат. Мисалы, Хуаллаху, Хуаллаху. Экинчиси, Насруллахи, Насруллахи. Үчүнчүсү, Каляллаху, Каляллаху. Биринчи мисалда, лафзатуллах сөзүнөн мурун вау тамгасы фатхалуу болуп келгендиги үчүн жоон окудук. Ал эми экинчи мисалда ра тамгасы заммалуу болуп келгендиги үчүн жоон окудук. Үчүнчү мисалда лам тамгасы фатхалуу болуп келгендиги үчүн жоон окудук. Экинчиси, Аллах сөзүндөгү лам тамгасы өзүнүн мурдагы тамганын харекеси касра болсо ичке окулат. Кайталайбыз. Аллах сөзүндөгү лам тамгасы өзүнүн мурдагы тамганын харекеси касра болсо ичке окулат. Мисалы, Бисмиллахи, Бисмиллахи, Алхамдулиллахи, Алхамдулиллахи, Фи сабилиллахи, Фи сабилиллахи. Биринчи мисалды ачыктай турган болсок, лафзатуллах сөзүнөн мурун мим тамгасы касралуу болуп келгендиги үчүн лафзатуллах сөзүнүн лам тамгасын ичке окудук. Кийинки мисалда лафзатуллах сөзүнөн мурун лам тамгасы касралуу болуп келгендиги үчүн бул мисалды дагы ичке окудук. Кийинки мисалда лафзатуллах сөзүнөн мурун лам тамгасы касралуу болуп келгендиги үчүн бул мисалда дагы биз ичке окудук. Урматтуу окуучулар, силерге тема түшүнүктүү болду деген ойдомун. Анда эмесе, үйрөнгөн темабызды практикада биргеликте туура окууну үйрөнөбүз. Бул аяттарда Аллах сөзү кызыл сыя менен жазылган, баардыгыбыздын көзүбүзгө жаркыртып эле көрүнүп турат. Биз силер менен Аллах сөзүнөн мурунку тамгалардын харекелерин карап, туура укканга аракеттенебиз. Анда эмесе баштайлы. Биринчи лафзатуллах сөзүнөн мурун ра тамгасы касралуу болуп келди. Биз бул учурда кандай окуйт элек? Албетте ичке окуйт элек.
Vestagfirillah. Vestagfirillah. Yaxşı. Keyinki sözdü inna dep keliptir. Бул жерде нун тамгасы фатхалуу болуп келгендиги үчүн лафсатуллах сөзүнүн лам тамгасын биз жоон окуйбуз. Инналлаха. Кийинкисинде дал ушундай сөз келиптир. Бул жерде да нун тамгасы фатхалуу болгон үчүн лафсатуллахтын лам тамгасын жоон окуйбуз. Инналлаха. Кийинкисинде лафсатуллах сөзүнөн мурун нун тамгасы дагы фатхалуу келген. Бул учурда биз жоон окуйбуз. Миналлахи. Азаматтар, анда кийинки лафсатуллах сөзүн өтөйлү. Лафсатуллах сөзүнөн мурун бизге кяна деген сөз келген. Бул жерде нун тамгасы фатхалуу келгендиги үчүн биз лафсатуллах сөзүнүн лам тамгасын жоон окуйбуз. Ва каналлаху. Жакшы. Андан кийинки сөзүбүздү карайлы. Лафсатуллах сөзүнөн мурун бизге южадилу деген сөздүн акырында лам тамгасы заммалуу келди. Заммалуу келген учурда дагы биз жоон окуйбуз. Южадилуллаха. Азаматтар, анда кийинки барагыбызга өтөйлү. Кийинки аяттарга. Бул жерде лафсатуллах сөзүнөн мурун кяна деген сөз келди. Нун тамгасы фатхалуу келген учурда жоон окуйт элеге. Окуйлучу биргеликте. Ва каналлаху. Жакшы. Кийинки аятты карайлы. Лафсатуллах сөзүнөн мурун бизге фазлу деген сөз келген. Бул сөз акырында лам тамгасы заммалуу келгендиги үчүн жоон окуйбуз. Фазлуллахи. Жакшы. Андан кийинки сөзүбүздү карайлы. Лафсатуллах сөзүнөн мурун бизге анзала сөзүнүн акыркы тамгасы лам фатхалуу келди. Фатхалуу келген учурда биз лафсатуллахтын лам тамгасын жоон окуйбуз. Ва анзалаллаху. Кийинки лафсатуллах сөзүбүздү карасак, лафсатуллах сөзүнөн мурун лам тамгасы заммалуу келген. Бул учурда биз жоон окуйбуз. Фазлуллахи. Азаматтар, андай болсо биз экинчи темабызга өтөйлү. Сакта. Сөздүк мааниси унчукпоо, сүйлөөнү жана окууну токтотуу дегенди билдирет. Тактап айтсак, дем албай бир аз токтоп турууну айтабыз. Сакта Куран окуп жатканда дем албай туруп, бир аз токтоп, ошол эле дем менен аятты улантып окуу болуп эсептелет. Бул жер өтө маанилүү, дагы бир ирет кайталайбыз. Сакта Куран окуп жатканда дем албай туруп, бир аз токтоп, ошол эле дем менен аятты улантып окуу болуп эсептелет. Курандын 4 жеринде сакта бар. Алар: биринчиси Ясин сүрөсүнүн 52 аятында. Миммарқадина хада деп аятты акырына чейин улантабыз. Марқадина деп бир аз турдук, дем албадык. Хада деп улантып кеттик. Экинчиси Мутаффин сүрөсүнүн 14 аятында. Калла бал
rona. Kalla bal rona деп аяттын акырына жана улантабыз. Үчүнчүсү Кыямат сүрөсүнүн 27-аятында келген. Wa qila man raqin. Wa qila man raqin. Ал эми төртүнчүсү Каф сүрөсүнүн 1 жана 2 аяттарында келген. Урматтуу окуучулар, эгерде биз 1 аятында токтоп, дем алып, анан 2 аятын улантып кете турган болсок, бул учурда биз сакта кылбайбыз. Ал эми 1 аятты 2 аятка улап, кошуп окуп кете турган болсок, ал учурда биз сакта кылуубузга туура келет. Анда төмөндөгүчө кылабыз. Iwaja qayyiman. Iwaja qayyiman деп аяттын акырына чейин улантып кетебиз. Анда эмесе мен силерге үй тапшырмасына Лафсатуллах темасына байланышкан мен силерге бир канча мисал бердим. Бул мисалды өзүңөрдүн дептериңерге көчүрүп жазасыңар дагы, эрежелерин кошо жазасыңар. Мисал үчүн, Расулу лиллах дегенди ал Лафсатуллах сөзүнөн мурун лам тамгасы касралуу болуп келгендиги үчүн биз Лафсатуллах сөзүнүн лам тамгасын ичке окудук деп эрежеси менен кошо ушул мисалдардын бардыгын жазасыңар. Ал эми сакта темасындагы Куранда 4 жерде келген аяттарды жаттайбыз. Тема түшүнүктүү болду деп ойлоймун. Кийинки сабакта көрүшкөнгө чейин сак саламат калгыла.